Жанар Акаев, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозайым Нарматованын милиция тарабынан кармалышы чектен чыккан иш болду. Жалгыз агасын жоготуп, кан жутуп мекенине келген кызды аэропорттон кармап, күч менен алып кетишкени эч бир салтка, адамгерчиликке жатпай турган көрүнүш. Ал коркунучтуу кылмышкер эмес. Орозайым жаш экенине карабай кайсы бийлик болбосун өз оюн эркин айтып, позициядан тайбаган эр жүрөк атуул. Кыргызстанда миллиондогон коррупциялык иштерге шектелгендер ээн эркин сайрандап жүргөндө, активисттин 7 түндө аэропорттон күч менен кармалышы укук коргоо органдарына, бийликке абийир алып келбейт. Орусияда миллиондогон мигранттар сыяктуу эмгектенип жүрсө да мекендеги окуяларга кайдыгер карабаган Орозайым Нарматовага өз өлкөсү, өз элинде мыйзамсыз мамилени ачык айыптайм. Жогорку кеңештин депутаты катары күч органдарынан кеңири түшүндүрмө жана Орозайым Нарматованы тез арада бошотууну талап кылам. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Али Токтакунов. Орозайымды кармоо менен бийлик өз капканына түштү. Мунун арты эзели жакшы бүтпөйт. Эске сала кетсек, Нарматова Ош шаарында коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалып, милицияга жеткирилген. Ага Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 310 беренеси, бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча айып тагылган. Токтакуновдун айтымында болуп жаткан нерселердин арты эзели жакшы бүтпөйт жана майтарылбаган кыргыз коому аны кор кылдырбайт. Орозайым Нарматованы кармоо менен бийлик өз капканына түштү. Мунун арты эзели жакшы бүтпөйт. Агасынын сөөгүн Орусиядан алып келип, жерге берип кан жутуп, кайра кетип жатканда кармалган. Жаназага келген адамга кол салуу салтка да, жигиттикке да жатпайт. Чыканактай кызды чырылдатып кармоо менен бийлик коркоктугун гана көрсөттү. Орозайым террорист же коррупционер эмес. Ал чындыкты бетке айткан, кемчилиги үчүн Садыр Жапаровду баш кылып катуу сындап келген жаш кыз, эркиндикти сүйгөн. Майтарылбаган кыргыз коому аны кор кылдырбайт. Орозайымдан колуңду тарт, эки дос, деп кайрылган. Сагынбек Маманов. Кыргыз Республикасынын жараны, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, активист Орозайым Нарматованын кармалышы тилекке каршы жакшы көрүнүш эмес. Жакын адамдарынан айрылып, моралдык жактан азап чегип жаткан кызды аэропорттон кармап, күч менен алып кетишкени улуттук салтка, адамгерчиликке жатпай турган туура эмес көрүнүш. Бул аракеттер бийликке жагынам деп, артык кылам деп тыртык кылууга аракеттенген, бүтүндөй бийликти жарга түрткөн кошоматчылардын жагынып кылган иштери дагы болушу мүмкүн. Мындай иштердин алдын алышыбыз зарыл. Ушундай көрүнүштөр менен ички жана сырткы душмандар биздин ынтымагыбызды бузуп, ар кандай ыплас иштерди уюштурушу мүмкүн. Кудай сактасын. Биз өз жарандарыбыз менен күрөшүүнүн ордуна сырткы күчтөргө каршы баарыбыз катуу биригип, чек ара тилкелерин бекемдөөнүбүз зарыл. Орозайым Нарматова сыяктуулар булар биздин жарандар. Оор мезгилдерде ушундай инсандар элибиз тарапта болушуп, кошоматчылардан айырмаланып, колдоп, коргоп туруп беришет. Чындыкты айткандардан коркпошубуз керек. Ооматы келип турганда эздипкачы, биримдикчи боло коюшуп, бийлиги кеткенде дароо жүздөрүн өзгөртүп, бийлиги барларга өтө койгон көп жүздүүлөрдөн коркушубуз зарыл, дейт Сагынбек Маманов.